Нурпая Забытов. Күзгү. Түнкү саат 11-ден өтүп калган. Жоомарт ишинен кеч келип, шамшым эткенге чамасы жетпей керебетине кулаган. Жаңы эле көзү илинип баратканда полдо жаткан телефону шыңгырады. Жоомарт телефонун кыйылып жатып алды. Алло? Жумушунан сүй жыгылганга зорго эле сүйлөдү. Балам, кандайсың? Уктап беле? Атасынын үнүн тааный коюп, керебетинен тура калды. Мынча кеч чалчу эмес. Тынчылык болгой эле деп Жоомарт ойдолокто үйдө. Уйкусу ачылып кетти. Ата, демдүүсүзбү? Мынча кеч, жаңы эле жаткам. Эмне кабар айтат деп эки кулагы сак. Ортолукта экөөнүн тең сөз чыкпай, ар кимси өз ою менен бир тынымга унчугушпай калды. Сөздү атасы улады. Жоомарт, келип кетпесең болбой калды. Срочно барыш керекпи? Жоомарт атасынын сөзүн бөлүп тынчы кете түштү. Айыл апа тынчпы деги? Балам, пандачылык экен. Киндикенен кайтыш болду, кайрат кыл. Эртең коюлат, колунан келсе келип топурак салып кет. Жоомарт атасына эмне дээрин билбей, жүрөгү бир башкача согуп, ордунда селейип тура берди. Киндик энесинин мугайым жүзү көзүнө элестеди. Ичээр суусу түгөнөрүн эч ким билбейт деген ой эсине кылт этти да, байланыштын ар жагында атасы күтүп турганын эстей шашып кетти. Арты кайрылуу болсун ата, бүгүн түнү чыгышым керек турбайбы? Жайга алып чыккыча келип калам десең азыр чыга бер. Азыр сөөктү эрте алып чыгып калышкан. Караңгыда жол жүрсөң этият бол, Жоомарт, деди атасы камтамалуу. Кыжаалат болбоң, такси менен жетип барам. Ошонт балам, эл көзүнө да жакшы болот эле. Жоомарт атасы менен коштошуп, нары-бери кийинип такси чакырды. Ош тарапка кетчү таксилер токтоочу аялдамага жеткенде, 2-3 айдоочу унааларынын жанында сүйлөшүп туруштур. Каяка жигит? Деди тамекисин жаңы эле күйгүзгөн айдоочу. Сөзү менен түтүн оозунан аралаш чыкты. Жанындагылар да Жоомартты түн жарымда жолго чыккан кандай неме денесип тиктеп калышты. Ошко кетем, азыр жолго чыгышыбыз керек, деп тамекисин удама-уда соргон айдоочуну карады. Адам толуш керек, иним. Таң атсын, сага шерик болчу жүргүнчүлөр келсин да. Айдоочу берки экөөнө карап, бул түшүнөн чочуган немеби деген сыпырсайып койду. Мен жалгыз кетем, шашып атам. Таңды күтсөк кечигип калабыз, байкесе. Жоомарт азыр эле каалгасын ачып отурчудай четте турган таксини көздөй басты. Тынчылыкпы ука? Тамекисин ыргыткан айдоочу Жоомарттын шашкан себебин тактап сурачуудай жакын басып келди. Киндик энем кайтыш болуптур. Таң атса жаназасы окулуп жайына алып башат экен. Топурак салганга жетишип калбасам болбойт. Жоомарт дагы башка унаалар көрүнбөйбү дегенсип, айдана тегерегин карамыш болду. Энеңдин жаткан жери жаннат болсун, сабыр кыл. Эми буягы кызык болуп турат ука. Сен 4 адамдын пулун төрөсөң гана бу жерден жылабыз. Кандай кыласың? Эгер жете баралы десек, азыр жылып кетишибиз керек. Сиз айткандай, бир таксинин пулу мойнумда. Убакытты өткөзбөй жөнөйөр берели. Деп Жоомарт айдоочу менен кол алышты да, унаанын артка эшигин ачты. Унаа чоң жолго чыгып, шаардан алыстай бергенде, Жоомарт демин басып, терезеден түнкү караңгылыкка көз тигип ойлуу. Киндик энесинин бул жарык дүйнөнү таштап кетет деп бир дагы ойлобоптур. Камагына бир нерсе туруп калгандай, бир бакырып алса чырып кетчүдөй сезилди. Таксини токтотуп сыртка чыгып, жанатан топтолуп калган бүгүн чыгарып алгысы келди. Кичине токтосок болобу? Сыртка чыгып келейин, деди Жоомарт. Жакшы элесиңби? Кыйналып атасыңбы? Деди айдоочу тормозун тээп, жолдун четине чыкты. Тамеки чегип алайын, деди Жоомарт сыр бербей. Тамекисин күйгүзүп, унаанын артына өттү. Муздак жел жүзүн сылагылайт, бирок ичиндеги өкүнүч бүгүн чыгара албады. Айдоочудан тартынды. Тамекисин чегип болгон соң, кеттик деп унаага кайра отурду. Төө ашуудан түшүп баратып, маңдайкы күзгүдөн Жоомарттын тегерек четти карап, ойго чөмүлгөн кебетесине боору оорудубу, айдоочу. Узун жолду кыскартып, кеп салышып отурбайдыбы, иним, деди. Жоомарт жарык төгүлгөн жолдон көз айрыбай, бая буякка чыгарды айттым го, киндик энем кайтыш болуптур. Киндик энем дейсиңби? Айдоочу кайталап сурап жиберди. Ооба, киндик энем. Ошого да ушунча кайгырасыңбы, ука? Азыр киндик энеси менен катташкандар да барбы? Мен киндик энемди көрмөктүрсүн, ким экенин да билбейм, деп жиберди. Айдоочу Жоомарттын көңүлүн көтөрмөккө, сөздү тамашага айландыргысы келди. Киндик энемди өз энемден артык көрчүмүн деп,
Жоомарт түшкүрүп алды. Бүгүн саат 11-де жаназасы окулат. Көрүстөн да адыр үстүндө, алыс айылдан. Жетишип калса экен. Болду кам. Кудай жол берсе жетишебиз. Кам санаба. Сендей боор жыгарлүүлөр көп болсун. Азыр киндик энесин эмес, өз энесин карабай таштап кетип жаткандар толуп атат. Ал эми карлар үйүндөчү. Балдарын күткөн энелердин сыздаганын көрүп эле жүрөбүз го, деди айдоочу башын чайкап. Айылдагы врачтар апамдын толгоосу киргенде экөөбүздү тең жашабайт дешкен экен. Атам кошуна айылдагы алыс жуукка аты дайын киндик энени чакыртып, ошол киши толгоону кабыл алып, мени аман алып калыптыр. Апам дүйнө жүрүп кетет. Айылдагылардын айтуусунда киндик энем далай келиндерди аман эсен төрөткөн экен. Энем дайыма бул менин жакшы көргөн балам деп менден бат-баттан кабар алып турчу. Мен дагы киндик энеме жакын болуп чоңойдум. Атам кошуна айылга барган сайын мени ээрчитип, энеме алып барчу. Киндик энем, менин балам келген турбайбы, деп дасторконун жайып, келсе берем деп катып койгон таттууларын алып чыкчу. Киндик энем канчалаган чүрпөлөрдүн киндигин кесип, келиндердин эне болуу бактысына күбө болсо да, өзүнө эне болуу бактысы буйрубаптыр. Аны мен кийин эс тартып чоңойгондо билдим. Киндик энем мен 1-класска барганда, жогорку окуу жайга тапшырганда, үй бүлөлүү болгондо жанымда болуп, өз тууган энемдей ак батасын берип, жакшылыктарыма күбө болуп турду. 2 ай мурун кабар алып алдына баргам. Бир аз ооруп аткан экен. Ага карабай дайымкыдай дасторконун жайнатып, күлүк жайнап тосуп алган. Экөөбүз эне баладай түндүн бир окумуна чейин сүйлөшүп отурдук эле. Эмнегедир ошондо кетким келбей, жаныңызда дагы 2-3 күн жүрөйүн десем болбой, жумуштагын калып кетет деп көнбөдү эле. Ооруп атсаңыз, эшикке чыкпай үйдөн эле коштошолу дегениме болбой, эшикке чыккан. Таягын таянып көпкө кол булгалап узатты эле. Көрсө, мени менен коштошкон экен деп, Жоомарттын мууну бошоп кетти. Сабыр кыл, жакшы адам экен, бейишин берсин, деди айдоочу Жоомартты жубатып, кайра-кайра артына кылчайып. Жоомарт түшкөн такси айыл аралап, киндик энеси турган үйгө келишкенде, боз үйдүн тегерегинде катын-калач, кемпир-кесек, жаш балдар эле жүрүшүптүр. Жоомарт унаанын терезесин түшүрүп, жандай салган аялдан жайга алып кетиштиби деп шашып сураганга үлгүрдү. Жаңы эле алып чыгышты, мүрзө башына жетише элек, деди тиги аял. Кечиккен экенбиз, деди Жоомарт. Эч кечикпейбиз, ушунан ушуга чейин келип кечигип кала белек, деп айдоочу шашыла унаа башын бурду. Көрүстөнгө барчу жолду көрсөтчү. Түз жүрүңүз, көчөнүн аягында жол бар, адырды көздөй кеткен, тезирээк. Жоомартты жөн койсо жөө жүгүрүп, сөөк алып бараткандарды кууп жеткиси бар. Маркумду кабырына коюп Куран окулуп баштаганда, шыбак баскан адырды кыялаган жолдун ылдыйкы учунда жан талпазга түшүп, күйүгүп жүгүргөн караанды жайды тегеректеп отургандардын көзү жалган. Куран бузулбасын деп үндөшпөй, ар биринин оюнда бул ким болду экен деген ой турду. Куран окулуп, кетмен күрөк кармаган балдар жапырт топуракты шилей баштаганда, баягы жанталашып жогору чыккан Жоомарт экенин тааный коюшту. Ал бөксө адырдын жонуна чыгып, өпкөсү көп, көпчүлүккө жакындай, энем ой, эми сизди кайдан көрөм үй аралаш добуш кылып, айыбы жок энесинин арманын айтып жакындаганда, утурлай чыккан мойсопут адам колтуктан алып, болду, жай үстүндө ый чыгарган болбойт, сабыр кыл, Жоомарт, деди аста. Топурак салыңыз, Жоомарт ака, деп челек кармаган тестиер алдына келди эле, эшилип чыккан топурактан кочуштай оозуна жакындата күбөрөнүп чакага салды. Дагы ар жакта лыпылдатып, топурак шилеген баланын колунан күрөктү алып, киндик энесинин жайына топурак таштап кирди. Шаарга кайтар күнү Куран окутканча, киндик энесинин үйүнө барды. Баягы энеси бардагы жылуулукту сезбеди. Киндик энесинин туугандары буюм-тайым, кийин кечелерди бөлүштүрүп жатышкан өңдүү. Стол үстүндө чачылган көп сүрөттөрдүн бир чекесинде киндик энесинин сүрөтүн көрө калып, дароо ала койду. 2-3 жыл мурда түшкөн окшойт. Бир топко карап калганын сездиби, башына кара жоолук салынган орто жаштагы аял басып келди. Эже, ушул сүрөттү алсам болобу? Деп Жоомарт аялга үмүттүү карады. Сен кимиси болосуң? Деди аял. Баласымын. Алмаш эженин баласы болгон эмес да? Жоомарттын кулагы чыңырып алды.
Киндик энесинин аты Алмаш экенин бүгүн билди. Бүт эл аны киндик эне десчү эмес беле? Алсаң ала бер. Энебиздин сүрөтү толуп атат деп басып баратып, кызыктыбы же жөн жай эле сурайын дедиби? Сүрөтүн эмне кыласың? Деп бир кызыктай сурады. Энем эми мени менен болот. Чоңойтуп рамкага салдырып, бийик жерге коюп алам. Жоомарт сүрөттөн көзүн албай жооп берди. Киндик энеси баласына туура кыласың балам дегенсип, мээрими төгүлгөн көздөрүн күлүңдөтүп, Жоомартты тиктеп турду.